Бул окуя пайгамбарыбыздын байкеси пайгамбарыбыздын эмчектеш болгон тууганын өлтүрүү үчүн дайындалган Вахши ибн Харб тууралуу болот. Хамза исламды кабыл алганга чейин эл арасында арыстандар үчүн аңчылык кылган мыкты баатыр деген нам менен таанылган эле. Күндөрдүн биринде ал узак убакытка чейин чөлдөрдө жүрүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип мындай дейт: "Жолдо көп жүрдүм. Чөлдүн кенендигине, табиаттын сулуулугуна суктанып, демек Кудай Таала 4 дубалдын ичинде эмес экендигине ынандым" деп ошол жерден пайгамбарыбыздын жанынан ислам динин кабыл алат. Ал ислам динин кабыл алгандан кийин Меккедеги капырлардын жүрөктөрүнө коркунуч каптайт. Себеби пайгамбарыбыздын жанына эми эч ким жакындай албайт эле. Ал эми бүгүнкү окуябыздын негизги каарманы Вахши ибн Харб болсо, эл арасында найзаны так жана даана саюу боюнча кара денелүү кул болгон. Ушул эле Вахшини Ухуд согушунда пайгамбарыбыздын душманы Хинд жалдап, эгер исламдын арыстаны болгон Хамзаны өлтүрө турган болсоң, мен сага эркиндикти беремин деп Вахшиге убада кылат. Вахши болсо ошол жерден өзүнүн эркиндиги үчүн ал нерсеге макул болот. Вахши болсо өзү бул окуяны мындай деп баяндайт: "Качан биз Ухуд согушуна барганда менин жалгыз бирден бир максатым исламдын арыстаны болгон Хамзаны өлтүрүү эле. Көптөгөн адамдардын арасынан исламдын арыстанын ажыратуу мен үчүн өтө деле оор эмес эле. Себеби анын селдесинде төө куштун бир тал канаты бар эле. Ал канат болсо тайманбастыктын, баатырдыктын белгиси болуп турчу. Ал эми согуш учурунда мен таштан ташка жашынып, дөңдөн дөңгө жашынып, мен Хамзага жакындай бердим. Бир убакытта Сиба ибн Абдул Аус аттуу бир курайыштык аскер Хамзанын алдынан чыкканда, Хамза ал курайыштык аскерди кылычы менен жерге чаап түшүргөн кезде, мен бул учурду пайдаланып, найзамды исламдын арыстаны көздөй ыргыттым. Найза Хамзага тийип, анын ичин тешип өтүп кетти. Хамза мен тарапка кадам таштап, жок дебестен, тартынбастан мен тарапка кадам таштап жан берди. Баардыгыбыз билгендей, шейиттердин сөөгү жуулбайт. Бирок Хамзанын денеси жуулган эле. Анын денеси пайгамбарыбыз төккөн көз жаш аркылуу жуулган. Исламдын арыстаны деген Хамзанын денесин капырлар оозун, мурдун, денесин бир канча жерден кескилеп ташташкан. Муну көргөн пайгамбарыбыз Хамзанын жанына олтуруп алып, жаш баладай ыйлаган. Күндөр өтө пайгамбарыбыздын пайгамбарлык милдети аткарылып, ислам динин жайылуусу күчөй баштайт. Ухуд согушунан кийин, бир канча жылдан кийин Меккени пайгамбарыбыз алып, ал жерге ислам динин орнотот. Вахши болсо Меккеде болгондуктан ал жерден качууга аргасыз болот жана азыркы Меккеден өтө алыс эмес болгон Таиф шаарына качып жашынат. Вахши болсо мусулмандардын катарына ислам динин кабыл алышына эки риваят бар. Биринчиси өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип: "Я Расулаллах, мени кечирген, ислам динин кабыл алам" деп өзү суранган. Экинчи риваят боюнча пайгамбарыбыз Вахшиге ислам динин кабыл алуусун айтып кат жөнөткөн. Ага жооп катары Вахши болсо: "Мен ушунчалык күнөөнү кылдым. Сиздин жакын адамыңызды дагы өлтүрдүм. Эми Кудай мени кечиреби" деп ага пайгамбарыбызга жооп жазып жөнөтөт. Пайгамбарыбыз болсо Вахшиге Алла Таала ширктен башка күнөөнүн бардыгын кечирет деп жооп жазат. Жана ошентип Вахши ибн Харб ислам динин кабыл алган. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз Вахшиге карап мындай дейт: "Гайб важхака анни", мага сенин жүзүң көрүнбөй эле койсун. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Вахшини көргөндө Хамза эсине түшүп, кайгысы дагы да болсо күчөп турган. Пайгамбарыбызды таанып билгенден кийин, анын пайгамбарлыгын тастыктагандан кийин, андан бир гана пайгамбарга тиешелүү болгон сыпаттарды көргөндөн кийин
бул инсан менен көрүшүп маектешүүдөн куру калуу мүмкүн нерсеби? Аллага ант берем, мүмкүн эмес. Бирок Вахшиде пайгамбарыбыздын сөзүнө каршы чыга албастан бул нерсеге баш ийүүгө аргасыз болгон. Вахши ушунчалык даражада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ашык болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Вахши тарапка карап жылмаюусун ушунчалык күтөт, самайт, сагынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келген кезде таштын артына, бактын артына жашынып, пайгамбарыбыз мага карап жылмайып калабы деген үмүт менен пайгамбарыбызды ар тараптан ар нерсенин артына жашынып карайт эле. Бул нерсе эч качан мүмкүн болгон эмес. Күндөрдүн биринде Вахшиге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул дүйнө менен кош айтышкандыгы тууралуу кабар келет. Муну уккан Вахшинин пайгамбарыбыздын күнү баткандай Вахшинин дагы күнү батат. Ашык болгон адамы, анын жылмаюусун бир көрсөм деген адамдын кайтыш болгонун уккан Вахши убакыт сааты өтпөй ошол жерде катып туруп калат. Вахши Хамзаны өлтүрүүдөгү күнөөсүнүн кечирилиши үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү издеген эле. Негизинен исламга чейин кылынган күнөөлөрдүн баардыгы жууп тазаланып кетет эле. Ал эми жүрөгүндө жанып турган отту өчүрүү үчүн ал ар дайым мүмкүнчүлүктөрдү издеп келген. Бир күн Мусайламатул Каззаб аттуу жалган пайгамбар чыгат. Азирети Абу Бакыр бул жалган пайгамбармын деген Мусайламатул Каззабты жок кылуу үчүн Халид бин Валиддин башкармалыгы алдында аскер жөнөтөт. Жана бул кабарды уккан Вахши өзүнө мындай деп сөз берет. О Вахши, бул сенин мүмкүнчүлүгүң. Бул нерсени сен эч качан колуңдан чыгарба деп. Вахши болсо мусулман аскерлеринин катарына кошулуп, жанагы дат басып калган Хамзаны өлтүргөн найзасын алып жолго чыгат. Бул согуш тарыхта Ямама деген аталыш менен белгилүү болгон. Бул согушта кылыч ар бир кыймылдаган сайын Куранды толук жаттаган сахабалардын башы кетип жатты. Бир учурда жалгандан пайгамбармын деген Мусайламатул Каззаб качмакчы болот. Бул сөздү уккан Вахши ага жакын жерде болот жана найзаны ага каратып ыргытат. Мусайламатул Каззаб аттан өлүк бойдон кулап түшөт. Вахши Алла Таалага шүгүр кылуу иретинде көзүнөн жашын төгүп саждага жыгылат. Чынында Вахши саждадан эмне деп ыйлады, эмне деп көзүнүн жашын төктү, бир гана Алла Таалага маалым эле. Мүмкүн ал пайгамбарга мындай дегендир. О Алланын элчиси, мен эми сенин алдыңда көрүнсөм болобу? Бирок пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн эч ага эле кош айтышкан эле. Мүмкүн ошол кезде пайгамбарыбыз башка бир ааламдан Вахшиге карап, "Оба, эми сен менин алдымда көрүнсөң болот" деп жооп бергендир.